Жалпыңыздарга кутман таң каалайбыз. Ардактуу жалпы көрөрмандар, таңкы регион өз ишин улантат. Албетте бүгүн бизде майрамдык чыгарылыш, апаларыбыз, эжелерибиз жана ошондой эле коомубузда өзгөчө орду бар инсандарды кесиптеш маек төрөскө чакырып, алардын эмгектери менен таанышып жаткан учурубуз. Жана жаңы эле биздин катарыбызга кошулган көрөрмандар болсо, жалпыңыздарга кутман таң каалайбыз. Анан кесиптеш келген меймандарга кызыккан суроолоруңуздар же жөн гана калуу тилектер болсо, экрандагы WhatsApp номерлерге жазсаңыздар болот. Ооба, албетте урматтуу телекөрүүчү, мына ушундай биз кесиптешим айткандай бүгүн өзгөчө майрамдык эфир уюштуруп жатабыз. Анан дагы бүгүн биздин студияда мына ушундай өзгөчө шан, анан кыргыз улуттук колоритиндеги жасалган менен өзгөчө майрамдык чыгарылышты өткөрүп жаткан учурубуз. Бүгүн бизде конокто ар кандай сулуулук сынактардын уюштуруучусу Айдай Алмазова, ошондой эле жылдын мыкты чоң энеси, тайенеси деп аталган кароо сынактын катышуучулары, ошондой эле жөн гана катышпай мына ушул жерден өзгөчө сынакта өзүнүн өнөрлөрүн көрсөтүп, андан сырткары байгелүү орундарды алган апаларыбыз конокто. Дилдекан Нусубалиева, ошондой эле Нурия Койчекеева апаларыбыз бүгүн бизде конокто. Кутман таңыңыздар менен. Кош келипсиздер. Ыраазычылык билдиребиз. Жалпы көрөрмандарга амандаштырып алалы. Ооба, учурашып алыңыздар телекөрүүчүлөр менен. Саламатсыздарбы? Барыңарга келаткан Ноурус майрамы менен куттуктайм. Ушу байырма бардык жерде жакшылыктар күтүп турсун, жакшылыктар болсун, элибиз алга өнүгө берсин. Баарыбыз аман болойлу. Кутман таң, кыргыз элим. Эми ыраазычылык билдиребиз дагы биринчи сурообузду узата берели. Айдай айымга узаталы, анткени мына ушул жылдын мыкты чоң энеси, анан мыкты тайенеси деген сынакты уюштуруп келе жатасыз да. Анан мына ушул сынактын канчалык апаларга кереги бар болчу? Бул жактан апалар бири-бири менен достошот же балким үйдөгү оокатынан, баягы көрө оокат деп коебуз го, үйдөгү оокаттан алыстайт, бир аз көңүлдөрү көтөрүлөт, дагы кандай зарылчылыгы бар эле? Ушу 6 жылдан бери жылдын мыкты чоң энеси деген сынакты өткөрүп келем. Анан мындай жошолору өзгөрүлөт. Өздөрүн мен көп айымдарга айтам, эң биринчиден өзүңөрдү сүйгүлө, өзүңөргө жакшы мамиле кылгыла, ошондо анан башкаларга жакшы сезимдерди тартуулайсыңар деп. Көбүнчө биздин апаларыбыз азыр тарыхый тасмаларда тартылып атышат, рекламаларда. Анан бул жылкылар 9 мартта эле өттү. Азыр өздөрүнөн угабыз кандай сезимдер, кандай өзгөрүүлөр болду. Ушул жерден кыскача бул долбоорду баштап калгыңызга эмне себепчи болду? Эмне себептен ушул долбоорду баштап, ушу апаларды мыкты кылайын деген бир ой менен баштадыңыз? 6 жыл мурда кандай ой менен баштадыңыз эле? Кандай ой менен? Максат эмне? Өзүмдүн кичинекей кезимде кыялым бар болчу, ушу чоң сахнага чыгып көрсөмбү деп. Анан ушундай тажыларын көрүп азыр деле суктанам, анткени өзүм тажым жок. Анан 6 жыл мурун өзүм апам 2 баланын апасы болом. Ошондуктан апаларга эмне керек деп, анан мага окшогон эле сахнага чыкпай калган, сезим ушундай кыялдары бар го деп Мама Года деген проект башталган. Анан ошол проектте баардыктары сахнага чыгып сонун болуп атканда бир апа келип бизге эмнеге кылбайсыңар, эмнеге жаштарга эле ушундай сынактар боло берет деп, анан бирке ойлонуп болбойт го деп ойлогом. Чоң апалар неберелерин карап эле отурат го деп ойлосом, көрсө өзгөчө экен. Ушу апалар иштегенге да жетишет экен, неберени караганга да жетишет экен, бүт жерге жетишет. Коомдук иш-чараларга, сынактарга катышканга дагы жетишет. Демек баягы сахнадагы кыялы орундалбай калган жаш өткөн апалар үйдө отуруп калбастан дагы жашы чектелбей эле өзүнүн бир мүмкүнчүлүгүн көрсөтө алса, кыялын ишке ашырса болот деген тилек менен баштаган турбайсызбы? Анан бизден сулуу апаларыбыз отурат, суроо берели ортодогу апабызга. Өзгөчө тажыңыз менен өзгөчө бир лентаны тагынып отурасыз да. Анан бул жеңишти алыш үчүн кандай баскычтардан өттүңүз? Бул жеңишти алыш үчүн бул жөн гана келген жок. Биз буга чейин аябай даярдандык. Мынакей Айдай өзү отурат. Бул жерде биз бир айдан ашыгыраак болду. Бизде ошо сахнада кандай басыш керек, кандай туруш керек, ошонун баарын үйрөттүк, бийлерди үйрөндүк. Ар бирибиз талантыбызды көрсөттүк. Ошонун аркасында, ушул көрөрмандарымдын аркасында ушундай ийгиликке мен жеттим.
ушул учурдан катуураак сүйлөгөнгө аракет кылыңыз. ушул учурдан пайдаланып мен өзүмдүн үй бүлөмө, жакындарыма жана мени колдоп келген көрөрмандарыма чоң ыраазычылык билдиргим келет. Сиз кантип катышып калдыңыз эле? Кандай жолдорду басып өттүк? Реклама, интернеттен рекламаны окуп, анан катышсам кандай деп предыдущийларын көрдүм, мурдакыларын, буга чейинкилерди көрүп, анан кызыгып алып көрсөмбү деп. Анан чечим чыгарып, балдарым менен кеңешсем, кошулгула, келгиле, биз поддержка кылабыз, колдойбуз деди. Анан кийин ошо кошулуп калдым. Чынында бул жерде действительно аябай жакшы нерсени чыгарыптыр. Биздин чоң энелерге аябай жакшы болду да. Биз бири-бирибиз менен тааныштык, мындай таанылбашка кишилер менен, көп жакшы аялдар менен таанышып, бири-бирибиз менен азыр Достошуп калдыңыз. эметип атабыз, аралашып атабыз да, сүйлөшүп дегенде, анан балким дагы андан да жакын болуп кетебиз. Баягы ушунча канчалык эмгектенсең ошончолук ийгилик жаратасың деп коет го. Анан көп жолу даярдандыңыздар, көп баскычтардан өттүңүздөр, анан калыстардын, күйөрмандардын, көрөрмандардын чечими менен ошончо апалардын ичинен ушундай бир тажыларды кийип отурасыздар да. Анан бул тажы кийгендеги эмоцияларыңыз кандай болду? Конечно, бул сезимдерди кантип айтып, бул жакшы нерсе. Бул негизи биз апалар балдарыбыздын ийгилигине аябай сүйүнөбүз да. А биздин ийгилигибизге дагы, биздин ушундай чечкендикке дагы менин балдарым аябай сүйүнүп атат. Аябай жакшы сезимдер болду. Сиздики? Конечно, мындай болгондо кубандым. Мен балдарыма көрүп, балдарымасында чын айткандай, менин келиним айткандай, сиз ушундай болгонуңуз бизге кандай сыймык депчи. Ошо балдарымдын сүйүнгөнүн көрүп, ошол элди көрүп, сахнада турсаңыздар эле Дилдекан Нусубалиева деп Нурия Койчукеева мына ушундай сыйлык менен десе, жүрөктөрүң дүкүлдөп, эс согуп дегендей. Канчалык эмгек кылган нерсени унутуп калдыңыздар да баягы сахнада туруп ийгиликке жетишипчи. Анан ал жакта сиздер бири-бириңиздер менен достошуп, мамиле куруп, жакындашкандан сырткары кеп маданияты, сахна маданиятын үйрөнүп турсуздар. Андан сырткары өзүңүздөрдүн өнөрүңүздөрдү тартып алаптырсыздар. Ким кандай өнөр тартып алады? Эми бул жерде мен өзүм ойлогон эмесмин да, бизде кыздар аябай таланттуу экен. Мен ошол жерден биз буга чейин ар ким өзүнүн талантын ошол жерден гана көрсөтүш керек экен. Ага чейин бири-бирибизди кандай талантыбызды көрсөтөбүз белгисиз болгондо. Анан кийин мен өзүм тартуулаган талантым, мен баягы темага ылайыктуу кылып, мен как чоң эне катары мен кыз узатуу менен, кызыма акыл насаат айтуу менен ошондой алып чыктым да өзүмдүкүн. А башка чоң энелер дагы аябай жакшы. Мен ошондой ойлогон эмесмин. Баардыгы ушундай таланттуу, баардыгына ушундай баа бердим да. Ошо бизге бир аз кыз узатуудагы сөздөрүңүздөн бир аз айтып бербейсизби? Кандай өнөр тартып алаптыр күбө бололу. Мен кызымды узатып атканда, жан дүйнөмдү жарып чыккан нур кызым, маңдайыма бүткөн жаркын жылдызым, барган жериң багыңдатсын тилегим, кабыргаңды кайыштырба жан кызым. Бөлөк элге бөтөн журтка барасың, ортобузга алтын көпүрө саласың. Ар бири өзүнчө бир мамлекет, законуна багынасың, куталасың. Эркеликти ташта кызым менен, алдартыңды ойлоп жүргөн терең. Жакшы болсоң сүйүнөм мен алтыным, караныңды карап туруп алыста мен. Барган жериңди сыйла, урматта, тарбия көргөнмү деген сөздү угузба. Менин сага ишеничим зор кызым, ишеничти сен унутка калтырба деген ушундай жакшы. Ай баракелди, бар болуңуз. Демек тир алып кетти. Чын эле жеңилчи болуптурсуз дедик. Буга чейин деле кыздарды узатып жүргөм, ошондой мен өзүмдүн кызымды да ошентип өзүм узатып чыккам. Нурия эжеке, сиз кандай талантыңызды, өнөрүңүздү тартууладыңыз? Меники болсо бул чын Дилдекан айткандай аябай чында баардык ошол жерде келген конок кыз, аял, бабушка, чоң элелердин баардыгы таланттуу экен. Баары тең бий жагынан, ыр жагынан, өнөр жагынан, кээ бирөөлөр эме ойноп, аспаптарга да ойногондору бар экен. Ошон меники болсо үй бүлөм менен 2 уулум, 3 неберем менен чыгып ырырдадык да. Демек үй бүлөлүк дуэт болгон турбайсыздарбы? Кайсы ырдырдадыңыздар? Эми ошол мезгилге меники 8 марттын жанында болуп калды да, ошого карата жанагы орусча ырдырдадык. Помолимся за родителей деп балдар менен чогуу
куплет неберелер анан кичине сценка ойноп анан неберелер ойноп анан биз Демек сахналаштыруунун негизинде ошол үй бүлөңүздөр менен 3 мүнөттүк бир сонун чыгарманы тартуулапсыздар, ошонун үй негизинде. бүлөсү менен Ооба. катышыптыр. Анан мен уюштуручу эжекебизге суроо бергим келип атат да. Негизи албетте эми бул көптөгөн апаларыбыз катышты, таланттуулардын таланттуулары жеңди, чын эле сиздердин баягы талапка жооп бергендерчи. Анан кандай критерийлер менен жеңүүчү болушту? Бизде 13 кишиден болдук, калыстар тобу. Бирок 1 сааттын ичинде аябай мындай ар бир өзүнүкүнө тартып жаккан адамын айтып атып, уруш талашта чыгып кетти. Анан критерий дегенде ар бир сахнага чыкканды карадык. Биринчи бул болсо өзүнүн биринчи көйнөгүн көрсөтүшөт, өзүн тааныштырышат. Андан кийин кыргыз бий бийлешти. Үчүнчү бул заманбап бий бийлешти. Андан кийин таланттары деп бүт нерселерди каралашат. Сахнада басуу, сүйлөө манерасы дегенде, өзүн алып жүрөсү дегенде, Бирок биз бой, анан салмакка карабайбыз да. Себеби ошол учурда келип апалар баягы катышайын десе ошол нерседен аксап калышат. Анан кандай критерийлерди алып салдыңыз? Бардык апаларга мүмкүнчүлүк болсун деп, Ооба. Эми көпчүлүк апалардын баягы жаш кезинде кыялданган, анан ошол боюнча эле баягы турмушка чыгып, же сахнага чыга албай, же керек болсо көпчүлүктүн алдында сүйлөй албай калып кеткен апалар көп болот. Анан кыялдарын орундатууга жардам берип келаткан экенсиз. Туура. Сизге айтышабы, мен ушундай кичинекейимде кыялым болчу, анан калып кеткен болчу, рахмат сага деген сөздөр көп болуш керек. Көп сөз ушундай болот, анан батасын беришет чоң апа, ата-энелер. Ошон үчүн ушул сынакты аябай жакшы көрөм. Анан айтып келем, ушу эртең мен ойгонгондон баштап эле саат 5тен баштап эле WhatsAppка SMS билдирүүлөр келет. Кутман таң. жакшы каалоо тилектер. Ооба. Анан мен уюштуручу катары сизге суроо бергим келип атат да. Эмне үчүн баягы жылдын апасы, тайенеси деп мындай, жылдын атасы, күйөөсү дегендей сыяктуу аталар деле калып кетип атпайбы дегеним да, мырзаларыбыз. Бизде Качак качак кетти белеби? көбү сурап калышты. Мына Нурия эже айткандай, дедушка года деп тамашалап сурап атышат деп көп сурашат. Анан мен оюмча биздин мырзалар даяр эмес болуш керек. Көпчүлүгү катышпайт болуш керек Ооба. дейбиз. Анан эми мына ушул сынакка катышуу сиздерге эмне берди? Эмне ала алдыңыздар бул сынак аркылуу? Бул жерде эми сынакка катышуу менен биз өзүбүздү мындай мисалы үчүн бул сынакка катышуу менен мен өзүмдү эркин алып жүрүүгө, өзүмө самоуверенность, өзүмө мындай шенимдүү кадам иштеп калдым өзүмө. Конечно, бул мен үчүн сыймык. Нурия апа сизде кандай болду? Меники дагы ошол сыяктуу мындай эл астындагы элдин мен ушул жерден түшүндүм да, артисттер эмне үчүн сценага рвутся деп коет го, сценага чыгам дегени. Потому что ошол жерде залдын энергетикасы, элдердин мондай сага деп кол эметип секирип, сен үчүн мондай кол чаап эметип колдоолору аябай вдохновлять этип, мындай душаңдычы ошол это незабываемое ощущение болуп чыгат. Көрсө сиздерге мына ушул сынак дем, күч, шык бериптир, өзгөчө эмоцияларды тартуулаган экен. Баягы айтылат го, канчалык менеттенсең ошончолук ийгилик болот деп. Жанан апаларыбыз сесс болуш керек. Жаш өтсө дагы үйдө эле бала карап, небере чоңойтуп эле, үйдө эле отуруп калбастан, биз дагы ийгилик жаратсак, биз деле сахнага чыксак болот деген сезимдер болдубу? Конечно, болду. Мисалы айтып атпайбы, бул айтай деле айтып атпайбы, мен кичинекей бала чагымдан кыялым болчу деп. Менин да өзүмдүн бала чагымдан кыялым телевидениеде иштеш керек болчу да. Анан кийин мен баягы окууну бүткөндөн кийин турмушка чыгып, менин жумушум аскер кызматкер болгондуктан биз сыртта көп жүрүп калдык да. Ошон үчүн менин да кыялдарым болгон, ушундай Кудайга шүгүр, кыялдарым баары орундалып келе жатат. Мен азыр Zoom'дан чыгып сүйлөгөнгө ушундай жерлерде сүйлөп атам. Бул дагы менин кыялымдын орундалышына, конечно, түрткү болуп атат. Айдайга рахматымды айтам. Айдайды ушул учурдан пайдаланып бизде кандай ушундай жоопкерчилик менен жумушуна мамиле жасаганы, канча деген бизге окшогон ушундай айымдарды, мен мисалы менин кыялым ушул убакка чейин баягы бала кезде кыялым орундалбай эле келген.
мынакей азыр орундалат, ошого эме көмөгүн көрсөтүп атканына рахмат айтам. Мындай жүктү ар бир эле адам көтөрө бербейт. Ооба. Ошон үчүн ушундай кыздарыбыз кыргыз элинде көбөйүп, бизге окшогон апаларды ушундай жакшы жактарга алып барып, биздин жашообузга көрүк берип, бул жашоо эмне? Аз жашайды. Ким канча жашарын эч ким билбейт, бирок ошол жашоону жаркыратып жашаш ар бирибиздин колубузда деп ойлойм. Ушул жерден Айдай айымга уюштуруучу катары суроо бергим келип атат. Эми азыркы жашообуздун көпчүлүк бөлүгүн баягы каражат маселеси чечип калды десек жаңылышпайбыз. Анан ушундай бир чоң долбоорду эмес, кенедей бир долбоорлорду иштетүүдө дагы бир көптөгөн чыгымдарды сөзсүз түрдө каражат келип такалат да. Анан ушул долбоорлорду уюштурганда кандайдыр бир спонсорлор менен иштешесизби? Өнөктөшүңүздөр кимдер? Кызык болуш керек көрөрмандарга. Мына ушулар боюнча айтып кетсеңиз. Же өзүңүз эле каржыладыңызбы деген сыяктуу. Иш-чаранын артында көп эмгек бар да. Ооба. Биринчиден апалар өзүнүн взнос бар. Бирок биз бир көйнөк подарокко беребиз, анан окутабыз 1,5 айдай. Фотосессия, съемка, ошонун баары каражаттар көп болот. Анан спонсорлор бар. Спонсорлорду азыр оңой болуп калды тапканы, анткени былтыркы утуп алган катышуучулар эле жардам берип спонсор болуп отуруп атышат. Демек апалар эле Өзүңүздөр эле кийинки апаларды дагы баягы менин кыялымды Айдай кызым орундатып берди эле, кийинки апаларга дагы кыялдарын орундатууга мен өзүм жардам берейин деп апалар өздөрү жардам берип аткан экен, сонун экен. Анан эми мына ушундай иш-чараларды уюштуруп жүргөнүңүзгө 6 жыл болуптур. Анан жада калса апалар менен иштешүү дагы оңой турбаса керек. Катуу кагып силке албайсың, кап болуп калат деп коркосуң, тарынтып албайын деп ойлоносуң. Жаш өткөн сайын тарынчак болуп калышат апалар, бир аз катуу сүйлөсөң тарынып тултуңдап калышы мүмкүн дегендей. Кантип иштешип атасыз апалар менен? Кантип тил табышып атасыз деги эле. Эң башында жакшы мамиле кылам, анан бирок аз калганда сахна деген бул деле чоң нерсе, ошондуктан урушам. Бирок айтам, тарынбагыла, бул жумуш. Ушундай телевидениеда жакшы көрүнгөнгө мен урушуш керекмин, катуу кармаш керекмин деп анан тарынбайт деп ойлойм. Биз тарынган жокпуз, наоборот, бизге ошол баягы любой жерде тартип, дисциплина деген болуш керек да. Биз Айдайга эч кандай таарынычыбыз жок. Наоборот, биз ошо Айдайдын аркасы менен ошондой жакшынакай болуп чыгып сахнада өзүбүздү көрсөттүк да. Айдай болбосо, Айдай бизди танытпесе, биз каяктан эмнени көрсөтүп атат? Урушпаса. Ооба, урушуш да керек, конечно. Биз анын баарын туура түшүндүк. Урушпаса мен жасай алам, мен туура эле басып атам, мен туура жасап атам деп калышы ыктымал да. Демек бул жактан сиздер ошол сахналы эмес, ошол жактагы тартипти, жоопкерчиликти дагы сезе билген турбайсыздарбы? Нурия апа, эми сиз айтпайсызбы, мисалы Дилдакан апа айтты да, мен кичинекей учурумда телевидениеда иштегим келчү жаш кезинде деп. Сиз кыялыңыз кандай болчу? Кайсыл жакта иштедиңиз? Кесибиңиз кандай? Бул бар бир эле кыз бала кичине кезинде телевизорду көрүп баштаганда эле ошондой эме келесе керек да. Эметкендейчи, ушундай эметчи, мен дагы телевиденияга чыксам, мен да ырдасам дегенчи. Ошондой элдердин астына чыксам деген ойлор баарына эле келсе керек. Бирок эми жашоо анчалык талантым болбосо керек. Мен чыгып чыкканда мага эл келбесе керек деп анан өзүм Ташкентте текстиль институтун бүтүргөм. Андан кийин келип Кара Балтада ковровый комбинат бар болчу, килем чыгарган, ошондо иштедик. Кийин Советтер Союзу развал болуп кеткенен анан жеке ишкер болуп кеттик да. Ошочу өзүбүзгө баары ошондой болду го, баарыбыздын өзүбүздүн өткөн жашообуз ушундай. Анан инженер технолог болчумун. Анан эми бухгалтер болууга өзүмдүн бизнесимди санаш үчүн өзүм бухгалтерди окууга туура келди. Ошентип анан азыр ошо бизнес болуп жүрөбүз. Семейный бизнес бар, ошо менен иштейбиз. Демек, сахнада баягы толкундоо болот, коркосуң, сүрдөйсүң. Анан ошол сахна учурунда мисалы сонун бир музыка коюлуп атат. Сиздерди элдер карап, кол чаап, коштоп, элдин баарынын көзү сиздерде. Анан кантип басат экенсиң, кандай сезим болот экен? Анткени сиз өзүңүз айтып өттүңүз, элдин баары кол чаап атса, өзгөчө толкунданат экенсиң деп анан басып баратып, жыгылып калбасам экен деген ойлор келет бекен дегендей.
ал басып баратканда мындай ошону ойлогонго деле убакыт болгон жок. Көрүп элердин көрүүчүлөрдүн көздөрүн көрүп ошолордун колдоосун сезгенде мындай ушундай дем берип эмне болуп басканыңды деле байкабай калдым. Тескерисинче ушул балким подиум бүтпөсө экен, ушул ырым бүтпөй турса экен деп андан ары. Ошо элдин айтып атпаймынбы ушундай ушул дем берди да мага ушунчалык. Мен жанагы ойлоп койдум, депрессияга түшкөн адамдарга ушул керек экен деп ушундай колдогонду баары чыгып кетсе керек да, прям ушундай дем берет экен да. Багы ар бир ийгиликтин артында убакыт деп коет го. Негизи даярданууңуздарга канча убакыт кетти? 1,5 айдай болду го. Тынбай, 1,5 ай даярдандыңыздар. Күндө жумушка баргандай даярданган арасыздар. Кийинип көтөрүнүп алып. Бир жумада 3 жолу болуп атты. Мындай так үйдөн мындай күз күнүнасында убакыт болгондо ары бери басып. Мен жасай аламбы, мен ырдай аламбы, чындап эле мен өзүмдүн талантымды көрсөтө аламбы деп бир сыйра ойлондуңуздар. Анан көрсө эжекелерибиз айткандай, сиздер айткандай, адам колдоп турса эле, демек сиздер андан ары улап кетсеңиздер болот экен. Эми башка апаларды дагы мисалы катышсамбы же эмне кылсам деп ойлонуп жүргөн апалар көп да, мисалы социалдык тармактардан көрүп. Анан ал апалар эмне үчүн мына ушундай сынактарга катышыш керек экен? Жана айтып атпаймынбы, бул өзүн өзү бул жашоодогу көп чынында көп апаларды ойлойм, мындай айылдагылар особенно да, өздөрүн уже унутуп койгон, неберелерге уже ошолор батып калган, өзүнүн оокат менен, тиричилик менен өздөрүн күнүмдүк жашоого кирип кеткен да. Анан кийин ошондон кийин ойлойм, бул эмелерге катышканда өзүн эстеп, анан өзүң азыр чыгып атпайбы, өзүңдү өзүң сыйлап алсаң сени ким сыйлайт депчи. Анан ошого ал жака чыксаң, анан сени баары сыйлап баштайт, баары өзү сени менен мактанып, мына менин бабушкам ушундай деп неберелер кандай да эметкени. Алардын келип сүйүнгөнү өтө баары катышса. Демек жалпы көрүп аткан апаларга да айтат элеңиз, баягы көрүп катты таштай туруп өзүңөрдүн кыялыңарды ишке ашырууга баягы кашык кыла депчи. Анан уюштуруучу катары Айдай айым баягы жалпы көрөрмандар да көрүп атып, балким бул боюнча маалыматы жок апалар дагы сонун конкурс экен, биз деле катышабызбы деген сыяктуу биздин региондон көрүп аткан апаларыбызга дагы бир жалпы маалымат берип өтпөйсүзбү? Кайсы жылдын кайсы мезгилдеринде болот, сиз менен кантип байланышат деген сыяктуу. Жакында азыр кастинг болуп атат, жакында жылдын мыкты апасы деген мамочкаларга сынак башталат. Анан жана биздин кичинекей бөбөктөргө, ошондуктан Айдай Стайл деген баракчасына жазсаңар болот, өзүм жооп берем. Жана Facebooktан чыгат рекламанын 0501 910 911 номерине жазсаңар. Азыр баягы интернеттин заманы эмеспи? Instagram аркылуу ошол Айдай Стайл деп издесеңиздер, ушул жактан Айдай айым менен байланышат экенсиздер дагы. Анан кандай катышат экен, мына ушул жол жоболорун сиздерге толук кандуу ошол жактан айтып, баягы тиркемелерди кабыл алат экен. Бул жакта суроолор бар экен, эми канча неберелери бар экен деген суроолор келиптир. Үй бүлөңүздөр тууралуу кыскача айтып кетпейсизби эфирден дагы? Жолдошум бар, 3 балам бар, 3 балам, 3 неберем бар. Мен 3 неберемин, таянесимин. Ардактуу таянесиз. Меники 4 бала, бир кыз, 3 эркек. Небере 7, эң кичүүсү 3 ай болду, эң улуусу 13тө. Неберелер. Сонун экен. Эми сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңыздарды бөлүп, мына ушундай биздин майрамдык эфирибизге келип бергениңиздер үчүн. Анан дагы сонун сөз айттыңыз. Депрессиядагы айымдарга мына ушундай кароо сынактар керек экен деп. Көпчүлүк учурда биз азыр психологдорду издеп жөнөйбүз. Ар кандай ыкмаларды, жол жобосун жасайбыз. Ушу мен азыр депрессиядамын, мен стресске түшүп кеттим деп ар кандай коучтарды издеп жөнөйбүз. Же болбосо көрсө мына ушундай кароо сынактарга катышуу менен биз өзүбүзгө өзгөчө дем, күч, эмоция алып, анан балким иш-чарадан кийин баягы айлана чөйрөң баягы мурдагыдан дагы сонун боектор менен көрүнүп калат болуш керек. Ыраазычылык билдиребиз атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн. Эгестир. Бар болуңуздар дейлем. Кымбаттуу көрөрмандар, мына өзгөчө эмоцияда биздин сыймыктуу апаларыбыз дагы келип, төрүбүздүн көркү болуп, мына кызыктуу маек болдуго деп ойлойм кесиптеш. Албетте, урматтуу телекөрүүчү, сиз болсо бизден алыстабаңыз, анткени бизде дагы кийинки саатыбызда өзгөчө конокторубуз бар. Анан дагы кесиптешме
телекөрүүчүлөргө эскертип айтып коелу, бүгүн биз 1 саат эмес 2 саат бою түз эфирдебиз. Андыктан бизден алыстабаңыздар, кайрадан көрүшөбүз.